өлкөбүздүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуучу Орто Азия аймагындагы эң ири гидроэлектростанциясынын курулуш ишин баштап жатабыз. Камбарата бирде азыркы тапта жол жасалып атат. Баягы ошол Камбарата 2ден баштап Камбарата 1ге чейин. Анан көпүрө салынат, Кудай буйрса, азыр проектисин жасап атат. Грузоподъемноосу 300 тонна. Ширинасы 7-8 метрде турган. Ал деген көпүрө эмне? Ал жана оборудованияны ошол жака жеткириш керек. Биз Камбарата ГЭС-1-ин негизги жолду куруу боюнча жумуш аткарылып атат. Бул жерде 15 техника жумушка тартылып, жана 35 жумушчу жумушка тартылган. Бул жерде эң негизги жумуштар жолду кеңейтүү жана долбоордук деңгээлге түшүрүү боюнча жумуштар аткарылууда. Бул жерде жумуш эртеменки саат 7ден кечки саат 7ге чейин 11 саат аралыкта болот. Бул мезгилде эч кандай жумуш токтобойт. Туннел казылып атат. 126 метр туннел казылыш керек ал жерге жеткенге чейин. Күндөн күнгө 3-4 метрден астыга жылып атабыз, мындайча айтканда. Ушул туннел аркылуу келе турган инвертор ушул жол аркылуу өтөт да. Бул жагында 126 метр бар. Ошол 126 метрди тешип өтсөк, нар жагына ошол жолго кошулат да. Бул туннел иши сырттагы иштердей эмес. Жолдогудай тез эле жүрчү иш эмес. Бул биринчи бурение болот, балдар продувка кылып тазалайт, аны жардыргандан кийин жардыруу иштери болгондон кийин кайра аны отгрузка кылып алып чыгат. Ошону жайыраак болот да. Анан планыбызда 126 метрди 1,5 жылда тешип нар жагына чыгабыз деп ойлоп атабыз да. Бул жакта жумуш токтобойт. Анан биринчи сменде 7-8дей бала чыгат, мисалы үчүн. Вызыр убагында вызырниктер чыгат, отгрузка убагында машинисттер чыгат, шоферлор чыгат. Калган убакта монтаждай турган убакта сварщиктер чыгат. Ар бири өзүнүн ишин билет да. Кыргызстанга бир салымыбызды кошуп, ошо биз дагы ушул туннелди эртерээк бүткөрсөк деген бир убадаларыбыз бар. Международный донорлар дагы көп мындай кызыкчылыгы бар да, бир Камбарата 1ге кошконго. Анткени бул Орто Азиядагы энергетикалык рыноктун өздөштүрүштүн бирден бири болуп эсептелип калат. Камбарата ГЭС-1 бул Кыргызстанда эң жашыл энергетика өндүрүүдө мега проект деп айтсак эч кандай жаңылбайбыз.